Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Алмазжан Акмыжанович. Мен бұл көтөргөндөгү маселе бүгүн ушул Алапка районуна караштуу Кеңкол айылында жайгашкан номер 29 ынтымак мектебинин бүгүнкү күндө авариялык абалда турганын силерге ошол маселе боюнча айткым келет. Бул аталган мектеп райондун борборунан 14 километр алыста жайгашкан. Ошол 1988 жылы ушул айыл тургундардын демилгеси менен ушул ашар жолу менен салынганда. Бұл 50 жалпысы 50 орынға ылайыкташтырып салынган, бирок учурда 128 окуучу билим алып атат. Анан эми Алмаз Акмыжанович, бул мектепте ошол жакында эле ошол Алапка болгон иш сапарымда мен барып, ошол жерде мектептин акыбалы менен таанышып, ошол жердеги айылдын тургундары менен дагы ошол жолугушуу өткүзүп келдим. Ал мектепте да бүгүндө чынында жараксыз абалда, ошол МЧСиндагы заключение турат, что жаңы мектеп салыш керек деген. Аны эми бул авариялык мектепте ошол окууга мүмкүнчүлүк болбогондуктан ошол жерде ошол мектептин айланасындагы үйлөрдө окуп атат да бүгүнкү күндө. Алмаз Акмыжанович. Ошого тез арада ошол мектеп боюнча ушул быйылкы курулушта турган ушул курулуш багы кезексиз киргизип бериңиз деп суранамын да ушул мектепти. Себеби өзүңүз билесиз, жакында эле кыш келет, окуй турган жер жок, ошол үйлөрдө окуп атат. Андан сырткары дагы ошол айылдын тургундары суранышты, ушул 9 жылдык негизги билим берүү статусунан 11 жылдык ушул орто мектеп статусуна өзгөртүү боюнча айыл тургундары ушул аябай суранышты да. Алмаз Акмыжанович, шуну өзүңүз бир көзөмөлгө алып, ушул жаңы мектепти ушул быйыл срочно салбаса болбойт, ушуга бир көмөктөшүүңүздү мен суранам да. Рахмат.